Sizlerdeki de biz, bizdeki de bir жеткisi bol. Bol. Президент билек кылган унааңызга биздин атыбыздан май, мотор май, Качур компаниясына. Kız çaktı bakalım onday. Eğer tura olmazsanız na başkayınızı belirttiler. Tura mes bolsanız ecek. Bizden merden en popülerdi sözü. O dev ayalın aytasın. Ош Уна базары толук капиталдык оңдоп түзүүдөн өткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Бүгүн 20-июлда өткөн ачылыш салтанатында Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев, шаар тургундары жана коноктору катышты. Иш-чаранын алкагында маданият кызматкерлери тарабынан концерттик программа тартууланды. Bilesinger, rынок, bazarımızın ahvalı biraz načar bolчу. Bu жерде жанагындай машиналар киргенде кол менен билет сатып, то есть акча алып кирчү эле. Az такой не будет. Человеческий фактор деген жок. Эч ким акча урдай албайт. Ошол жерде электронный урналар, эмелер, тосмолор коюлган. Ошол жерге кайсы убакта машина кирди, кайсы убакта машина чыкты, компьютерден эсептейт. Ошол акча шыр эле биздин мэриянын чөнтөгүнө түшөт. Андан сырткары мынакей ашканалардын, мынакей ажатканалардын акыбалын билет болчуңар. Азыр ар бир ашканага канализация тарттык, суу тарттык, газ тарттык. Андай болгон эмес, урматтуу туугандар. Мынакей ушундай бардыгы ушуна татынакай шарт түзүп бердик. Андан сырткары биздин бир гана көйгөй бар, урматтуу бир туугандар. Мынакей Көкүмбүй көчөсү. Бул эчак бүтмөкпүз. Bir жолу асфальт бастык. Бирок тилекке каршы мына жерде дренажный канал өткөн. Бул жер өзүңөр жакшы билесиздер, саз жер. Абдан саз, 1 метр чукусаң, казсаң суу чыгат. Ошонун эмесинен өткөндө асфальт басып, бир аз мындай жолдорубуз ойноп кетти эле, кайтып технадзор менен келип, жол куруучулар менен келип, кайтып кокуй болбойт. Бул эртең эле чоң мынакей Аравандан цемент заводунан 2 цемент заводубуз бар. Ошодан жанагы цемент ташыган машиналар өтөт. Алар бир топ деле замат эле талкалап койчула экен. Ошон үчүн кайтадан казып, тетик Аравандан таштарды төшөп, засыпка кылып кайтадан басып атабыз. Бир аз сабырып турабыз, Кудай кааласа, Кудайым бурса, мынакей жол да бүтөт. Бисмиллахиррахманиррахим. Прокурорга келиңиз. Жаңы Уна базардын кызыл тасмасы салтанаттуу түрдө кесилгенден кийин шаар мэри Жеңишбек Токторбаев тургундар менен биргеликте базар аймагын кыдырып чыкты. Ал жерде түзүлгөн шарттар менен таанышып, сатуучулар жана кардарлар менен маектешти. Мэр Уна базарда соода жүргүзгөн жарандардын сунуш пикирлерин жана көйгөйлөрүн угуп, тиешелүү кызматтарга аларды чечүү боюнча тапшырмаларды берди. Президент билек кылган унааңызга биздин атыбыздан май, мотор май, Качур компаниясына. Машина алып барып коюп койду. Теперь канча турат, компьютерде жазылып турат. Чыгып атканда тетиги эмеге барат, будкага барып, акчасын санайт дагы, акчасын төлөйт, либо карточкага төлөйт. Телефон менен төлөсө да болду. Наличный акча жок, бардыгы электронный акча. Жанагындай акча алмай жок да, жанагындай жетон сатып, Хасанбай кел, Хусанбай кел, Сайдилла кел, Сайыпжан кел деген жок. Кирдиң, төлөйсүң болду. Эч кандай бирөөгө бербейсиң. Бардыгы электронный, бирөөгө бир тиен бермей жок. Бардыгы төлөгөн акчаңар бардыгы барып, мэриянын чөнтөгүнө түшөт. Мен шагыл болчу, билесиңерби? Мына кара. Кандай татынакай болду. Салам алейкум. Салам алейкум. Пылесос машина алдык. Базардан кеп таптаза кылып жууп тазалап турабыз. Щеткалап жууйбуз. Жанагы болбош үчүнчү. Бүңдеди келип, хорошо болбойт дедим. Ошону 1,5 кылып бердиңиз. Төрага
Анан мына паласан деле баягы машина тетра калып калып эшиктеричи. Азыр бул стандартта курдук дейт. Бул ал жөнүндө автосанканын стандарты да. А бул базарда чийип коюп, келип туруп ачыш керек. 1,5 миң нормальный. Ошондо өзүнө сураныч. Сіздікі да емес, біздікі да емес, екі субайлы. Мен де ойлодық елеймін сізге, 1,5 мың беріңіз. Жоқ, 1,5 мың беріңіз, өзім беріңіз. Балдар, мен шип үйіме көтеріп кетті. Туралы айтасыз. Бірақ айтмақшымда азыр қарасаңыз. Ошқа қалады, балдар. 700 машина бата тұрған жерге, азыр 300 машина сұрға тұрады да. Азырчы туғаным. Андан көрі толып тұрған жақшы да. Туғаным, азыр Құда қаласа. Мұны Корейскийді бүтөбүз, бүтүшүбүз менің малың арқасында еме келеді. Обыл Риоға келеді. Арт жағына Гор Рио келеді. Бардық келеді. Мына базар суббота базар емес, круглый год. İşte biraz, бірақ клиент базар күнге келгенде бізге базар күніне келеді. Мойын қалыш керек. Ошоны 1,5 мың берсеңіз сұраныс. Біз 1000 деді келе, бұл 1000 көп та. Сіздікі да емес, менікі да емес, біздікі да емес. Барлық адамдардың Жоқ, 350 сом bu subota günü keşke payıttıra gidiyorlar. 5'ten gizli. Навести державного предоплата, байсан төлөп коюлду. Сіздердікі да емес, біздікі да емес. 1,70 болды. Жаңыдан капиталдык оңдоп түзүүдөн өткөн Ош Уна базарында бардык шарттар заманбап талаптарга ылайык уюштурулган. Уна токтотуучу жайлар толугу менен асфальтталып, үстү жабылган. Кошумча тосмолор орнотулуп, базардын коопсуздугу жогорулатылган. Мындан тышкары коомдук тамактануучу жайлар, даараткана жана административдик имараттар жаңыдан курулган. Базар аймагы толугу менен тосмо менен курчалап, кире беришке автоматтык төлөм системасы орнотулуп, кирүү чыгуу тартиби да жакшыртылган. Азыр кирген машинаны бул умный шлагбаун өзү видеокамерасы машинанын номерин өзү сактап калат да, чыгып атканда өзү ошо канча төлөш керек экен төлөмдөрүн чыгарып берет. Ишемби күнү 350 жеңил унаалар үчүн бул Коледайга турган машина. Базар күндөрү жекшемби күнү 500 сом. Жана ошондой эле азыр дагы мэрибиз Жеңишбек Шерматовичтин тапшырмасы менен бул чатырчанын алдына дагы өзгөртүүлөр киргизилди. Бул жөнүндө дагы маалымат беребиз тагыраак кененирээк. Буга чейин бул базар Жапалак Уна базары деген аталышта белгилүү болгон. Ал кезде жарандар үчүн жетиштүү шарттар түзүлбөй, ыңгайсыздыктар көп эле, жолдор начар, жайгашуу тартиби жок, санитардык талаптарда толук сакталчу эмес. Эми болсо базар заманбап талаптарга ылайык капиталдык оңдоп түзүүдөн өтүп, иреттүү, коопсуз жана ыңгайлуу соода мейкиндигин айланды. Жаңы келбет алган базар тургундардын да, соодагерлердин да купулуна толуп оң баасын алууда. Жапалак Уна базарына караганда азыркы Ош Уна базары аябай жакшы салыныптыр. Мурун мындай условиялар жок эле, навестерге коет эле машиналарды, ажатканалардын условиясы жок болчу, тамак аш ичкен жердин условиясы жок болчу. Азыр аябай жакшы болуптур. Мэрибизге рахмат, өкмөтүбүзгө рахмат, ушунчалык жакшынакай кылып Уна базарды куруп бергенине рахмат. Эл кыйналбастан келип Уна базарына жакшынакай машиналарын коюп, сатып, алды сатты иштерин жүргүзүшүп атышат. Аябай жакшы. Рахмат мэрибизге, чоң рахмат. Такыр таанылыгыбыз болуп өзгөрүп калыптыр. Бул жерде албетте шаар мэринин салымы өзгөчө чоң экендиги байкалып калды да. Бүгүнкү ачылыштан биз байкадык, чындыгы кыргыздын баягы элине жерине күйгөн патриот экендиги көрүнүп калды. Ana ошо ачылышта шаардык кеңештин баягы спикери сөзү да туура айтылды. Чындыгында биздин шаарыбыздын мэри ооруп калыптыр. Ош деген оорунун ооруп калды. Ушул оорусу ушул жакшы болуптур. Азыр өзү чындыгында адамдар ооруганда сакайып кетишти каалайбыз. Бул жолкусунда биз кайра сакаюун эмес, көбүрөөк дагы ооруп калышын каалайт электи. Ийгилик болсун деп айтат элек. Эң сонун. Аталган Уна базар мурда 2500 унага ылайыкташкан болсо, капиталдык оңдоп түзүүдөн кийин 4200 унага чейин кеңейтилди. Бул өз кезегинде Уна сатуу жана сатып алуу процессин мурдагыдан да ыңгайлуу жана иреттүү кылды. Ош Уна базары жуманын дүйшөмбү күнү жабылып, атайын санитардык күн катары белгиленет. Бул күнү базар аймагы тазаланып, иретке келтирилет. Ал эми калган күндөрү жарандар келип Уна сатып алууга же сатууга шарттар түзүлгөн. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион Ош шаары.